Havaydağı Arbaktar jayloosu. Okuya 1999-yıl Foşu Bulusu'nun Alay rayonunda joylashgan. Tinch bir ayılda 400 jayloo mal aydap жүрүшөт. Бул жайлоо эл арасында Теңир тоо деп аталат. Бирок айрымдар Арбактар жайлоосу деп да айтып келишет. Себеби ал жакта буга чейин түшүнүксүз окуялар көп болгон дешет. Малдар жоголуп, кээ бирөөлөрдүн үнү чыгып, өздөрү көрүнбөй калчу экен. 4 жигит Азамат, Дастан, Бекзат жана Кубан эч нерседен шектенбей жайлоонун чет жакасына боз үй тигишет. Кечкисин от жагып, эт жеп, тамаша куруп отурушат. Бирок ошол түнү тынчтык бузулат. Түнкү саат 2-лер чамасы. Бекзат сыртка суу ичкени чыкканда, алыстан бир ак кийимчен адамдын сөлөкөтүн көрүп калат. Аны байкабай туруп, ким бар деп кыйкырганда, сөлөкөт артка карап туруп, заматта жоголуп кетет. Бекзат боз үйгө шаша кирип, тигил жакта бирөө жүрөт деп чоу чуй баштайт. Башкалар күлүп, мал болбосо бирөө жайлап жүргөн чыгар дешип жатып, уктап калышат. Бирок таңкы саат 4-тө боз үйдүн эшиги акырын ачылып, эч ким кирбесе да жел аркалай баштайт. Бир маалда үйдүн ичине муздак аба толуп, от өчүп калат. Дастан бир нерсе демекчи болуп оозун ачса эле үнү чыкпай калат. Көзү аңтарылып, колу титиреп баштайт. Азамат анын колун кармап, эмне болуп кетти деп кыйкырганда, Дастан коркконунан буркурап ыйлап жиберди. 3 киши кирди. Кара кийимчен, көздөрү жок. Мени карап турушту. Сүйлөшүштү. Бирок үнү жок болчу. Эртең менен бардыгы таң атып, сыртка чыкканда боз үйдүн ар кайсы бурчунда күлүп калгандары, малдардын иссиз жоголушу жана айланада башка эч бир малчынын жок экенин көрүшөт. Айылга кайтып барышканда, айылдагы карыялар аларга бир гана нерсени айтат. Силер тиги жайлоонун так ортосуна тигип алгансыңар боз үйдү. Ал жерде көп жылдан бери түн ичинде жоголгон адамдын сөөгү коюлган. Эч ким ал жерге түнөй албайт. Ал жерде кечинде тынч жаткандар Арбактар гана. Бул окуя 1999-жылы Алайда болгон дешет. Чынбы же жок бул чечимди өзүңүз чыгарыңыз. Сизде да ушундай жайлоону түнөп көрдүңүз беле? Же акыркы күндөрдө күпөө болдуңузбу?